Көлдүк айыл өкмөтүндөгү Шамал Терек айылында мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 66 миллион сомдук мектептин курулушу башталды. Курулуш 2019-жылдын ноябрь айында башталган, бирок климаттык шартка жана пандемиядан улам токтоп калган. Бүгүнкү күндө куруу иштери кайрадан жанданып, мектепти кыш айларына чейин бүткөрүү мерчемделген. Көлдүк айыл өкмөтүндөгү Шамал Терек айылы негизинен калкчыл эң жыш жайгашкан айыл бизде ушул. Окуучулардын саны 400дөн ашат. Ошон үчүн бул мектеп жараксыз табылгандыгына байланыштуу 2019-жылы планга кирген. Планга кирди. Бардык шарттары менен заманбап 2 кабаттуу болуп түшөт. 375 окуучуга ылайыкташтырылган. Республикалык бюджеттен курулуп атат. Анан учурда курулуш иштери башталды. Тендер жүргүзүлүп, мыйзам чегинде аны Чиналин деген ишкана кутуп алган. Азыркы учурда ошол ишкана курулушту жүргүзүп атат. 98, башта 100 миллионго эсептелинген. Андан кийин мамлекеттик деңгээлде тендер өттү. Тендер өткөндө 66 миллион сомго бул ишкана утуп алды. Көлдүк айыл өкмөтүндө 4 айыл бар. Алардын ичинен Шамал Терек айылында калк эң жыш жайгашкан. Буга чейинки мектептин эскилиги жетип, урап түшүү коркунучу жаралган. Мындан улам окуучулар айыл ичиндеги үйлөрдө жана айыл өкмөтүнүн имаратында окутулуп жаткан. Пандемия башталган кезде окуучулар онлайн окууга өткөн. Учурда 375 орунду мектептин бүткөрүлүшүн айыл эли чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези. Ошол 19-жылы мамлекеттик капиталдык салымдар беренесин менен немеге кирди эле, кечирээк кирип калды. Анан былтыркы жылы ушу котлован казуу менен токтоп калып, биз 8 үйдө жана поштодо айыл өкмөтүнүн 2 комнатасында бөлүнүп, жалпы 11 класстык кабинетте 2 смена болуп, балдарды жеке менчик үйлөрдө жана ошол жерде окуттук. Андан кийин 16 марттан баштап жана пандемияга байланыштуу онлайн окууга кеттик. Эми дагы азыр баардыгын ремонттон өткөрдүк ошол үйлөрдү. Азырынча булар 1 декабрга чейин учебный корпусту беребиз деп атат. Ага чейин да биз эгерде окуп калсак, ошол үйлөрдө окуубузду процессин улантабыз деген ойдо турабыз. Ошондой эле жаңы мектеп куруу зарылчылдыгы Ак Жар айыл өкмөтүндөгү Большевик айылында дагы бар. Большевик айылында 3000ге жакын жаран жашайт. Айылда алгачкы жолу атайын окуучулар үчүн мектеп курулуп жатат. Буга чейин 1938-жылы курулган имаратты оңдоп түзөп иштетип келишкен. Учурда 225 орунду мектептин курулушу жүрүп жатат. 38-жылы курулган жанагы сарайды ремонт кылып балдар окуп жүргөн. МЧСтин заключениясы менен мындан 2 жыл мурун заключение берип туруп, айыркы окуганга болбойт дегенинен биз ушундай жогору жака билдирүүлөрдү берип, кагаздарын тарайлап бердик. Быйыл Кудай кааласа мына биздин өзүбүздүн айылдан чыккан жогорку кеңештин депутаты Карашев Ал Азимович кичине киришип жардам берип, Сауд Арабиянын фондуна киргизип, 225 орунду азыр заманбап мектеп курулуп атат. Ушу Ак Жар айыл өкмөтүндө араб мамлекети аркылуу мектеп курулду. Кудай кааласа кийинки жылдын сентябрында бүтүп берет деген пландар негизинде. Ошондой эле мамлекеттин эсебинен ушул 20-25 жылдары курулган Көлдүк айыл өкмөтүндө мектебибиз бар эле. Ал дагы мына быйыл мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, иштери башталды. Быйыл ушу аракеттерди жасап, ушул үстүн жаап, бүтүргөнгө чейин аракет кылабыз, Кудай кааласа. Анан кийинки эмеде калган спорт залы менен бүткөрүлөт. Быйылкы жылы Өзгөн району боюнча жалпы билим берүүчү 6 мектеп курулуп жатат. Анын ичинде 2 мектептин курулушу жаңы башталса, 4 мектептин курулушу улантылууда. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.